Базаркоргон районунун Коткор айылында башта Амир Темирдин чеби деп жергиликтүүлөр тарабынан корголуп келген чептин алдында 2000 жыл мурдагы Даван мамлекетине таандык шаарлардын бири болушу ыктымал. Учурда ал жерде археолог тарыхчы окумуштуу Кубатбек Табалдиев баштаган топ археологиялык казуу иштерин жүргүзүшүүдө. Орозбек Аксакал Бишкекке барып, ошол жерде депутаттарга, министрликке, анан мурдагы Кыргыз Туусу газетасынын редактору Ормонбеков Бакытка барат. Анан Бакыт мага телефон чалды. Ушул бизде азыр ушул Аксакал келип, ошол эстеликти изилдөө боюнча маселени көтөрүп, ошо изилдесе деп эл окумуштуулар чакырып жүргөн экен. Мамлекетке кайрылат, Маданият министрлигине кайрылат. Мен ошол убакта Ошко бараткам. Жалал Абадка түнөп Ошко бараткам. Андан макул анда биз кайра Оштон кайтканда ушул жерге келели деп, анан Жалал Абадтан карындашы Айчүрөк эжери бизди тосуп алып, бул жерге алып келди. Келип көрсөк, мындай ченебеген чоң шаардын орду экен. Азыркы мезгилдеги аныктоо боюнча 7 гектар бул жердин. Анан Аксакалдын өзүнүн топтогон коллекциясы бар экен. Аны менен тааныштык. Анан Коргон жардагы табылган бир канча коллекцияны мектепке өткөргөн экен. Ал жерге барып сүрөтүн тарттык. Бул жайды Амир Темирдин чеби деп өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин коргоп сактап келген маркум Орозбек Шабдановдун кайрылуунан кийин тарыхчынын Коткор айылындагы бул жепке болгон кызыгуусу жаралган. Ал аралыктагы убакыт 15 жылга чукулдап калды. Байыркы маданий катмар табылып, өрттөлгөн гүлдүн калдыктары табылды. Ал жерге атайын чакан ушул сыяктуу казуулар жүргүзүлүп, жаңы кызыктуу маалыматтар алынды. Мындан 2000 жыл мурунку мезгилдеги арпанын, буудайдын, шабдалынын, чечевицанын, жүзүмдүн калдыктары табылды. Мына ошол биздин тарыхта эскерилген Даван мамлекетинин маданияты боюнча жакшы маалыматтар алынды. Бул эстеликти ар бир катмарын талдап изилдегенде карапачылыктын абдан жакшы өнүккөндүгүн көрөбүз. Мына могул болсо кичине агышыраак топурактар турбайбы? Бул байыркы дубалдын калдыктары. Бул болсо ошо дубалдын сырты. Могул жактан ыргытылган топурактар. Көрсө мында 2000 жыл мурдагы шаардын маданияты, цивилизациясы катылып жаткан экен. Анын жыйынтыгы археологиялык казууларда далилдениндө дейт Кубатбек мырза. Могул жерден дагы көп топурактар алынган. Трактор менен черинген жерлер көрүнүп турбайбы? Ушунун бардыгы археологиялык маданий катмар бар. Биз биринчи мындай көргөн эмеспиз. Анан кийин жакшы изилдеп карасак, ал жерде малдын сөөктөрү, чопо идештен калдыгы, гүлдүн калдыктары, күйгөн чопонун калдыктары, очоктун калдыктары көрүнгөн. Анан текшерип көрсөк, могу калган дөбөнүн астыдагы байыркы мезгилдеги турак жай орду экен. Кээ бир учурда бош калган учурда мүрзө катары пайдаланылыптыр. Ошол мезгилдин чопо идиштери табылды. Мисалы, бул жерде бир киши көмүлгөн экен. Анын сөөгүнүн баш жагы жок, төмөнкү жагы сакталып калыптыр. Ошол кишинин оң жагында ритуалдык ырым аркылуу коюлган чопо идиштин калдыктары табылды. Анан дагы кийинкиси дагы могу оюлуп турган жерди ошо чалгындоо иретинде каздык. Ошол жерден дагы чопо идиштин калдыгы, кишинин сөөктөрү табылды. Эми ошол жердеги сакталып калган кишинин сөөктөрүн радиоуглероддук анализге беребиз дагы. Ошол киши качан көз жумган, ошону так аныктап, анан аркасы менен ошол жердеги жана карапачылыктын мүнөзүн ушул жерден тактап биле алабыз. Мына ошонун бирөө биздин балдарды бийикке үстүнөн келишип, ушул жерди казып, татынакай жакшы чеберчилик менен жасалган чопо идиштин калдыктарын табышты. Өкүнүчүсү элдин ошол тарыхый изилдөөлөрдү жүргүзүүчү жайларга болгон турукташуусу. Анын негизинде айрым табылгалар жок болуп кетип жатканын тынчсыздандырат. Ошол Даван мезгилиндеги мүрзөлөрдөн табылган органикалык калдыктар аркылуу бул эстеликтин биздин заманга чейинки
экинчи, биринчи кылымдан тартып биздин замандын 3-чү, 4-чү кылымына чейин жашоо тиричилик улангандыгын биз так аныктадык. Бизде радиоуглероддук анализдин жыйынтыктары бар. Ал жыйынтыктар Европада, Прибалтикада, Литвада жүргүзүлдү. Анан дагы биздин балдардын, студенттердин ошол жаш илимий кызматкерлерибиздин жардамы менен бул жердеги астыңкы катмарларды изилдөө учурунда, мына мисалы чолпон колодорундагы чуст маданиятынын мүнөздүү чопой идиштин калдыктарын табышты. Ошентип бул жердин тарыхы жалгыз гана Амир Темурдун учуру эмес, бул жерде 3000 жылкы мезгилдин тарыхы жатат. Мундагы археологиялык казуу иштерине анын студенттери да тартылган. Алар үчүн мундагы табылган ар бир буюм тарых өткөндүн жашоосу. Давандыктагы жүзүмдөн шарап жасаган деп айтып кетет да, кытайлар жазылган маалымат бактарын жазылат. Анан мынакей ошол мезгилдеги жүзүмдүн калдыктары мынакей бул жерде турат да. Жүзүм, чечевица, таруу, айтып кеткендей, арпа, буудайдыкы, мынакей бул жердеги башыктардын баардыгы ушундай дан калдыктардын өсүмдүктөрү да. Анан бул жерден быйылкы жылдагы казуусунан жаңы маалыматтардан шабдалдын жана өрүктүн калдыгы чыкты да. Анан бул болсо биз ошол археологиялык казуу учурунан гана эмес, бул чопой иштерден дагы көрдүк да. Мынакей мисалы бул Коргон жардан чыккан ушул жерден. Мынакей карасаңыздар, бул шабдалдын данеги менен басырылып кооздолгон идиш да. Анан бул ошол мезгилдеги жашаган калктын, коомдун дыйканчылыкты жана ушундай кол өнөрчүлүк, карапа жасоочулукту аябай жогорку деңгээлде өнүктүргөнүн байкайбыз да. Анткени бул идишти карасаңыздар, бул жери айланган мындай көрүнүп турат да. Бул сапаттуу машина сыяктуу мындай автоматташтырылган чарк деп коет да, ошого көргөнсүздөр да. Мынтип айландырып ошону жасайт. Жасап муну бышырып, сырты кызыл эме кара боек болуп турбайбы? Ошо менен атайын каптайт дагы. Анан кийин бул истер менен шабдалдын данегин басып кооздогон да мынакей. Изилдөө жумуштарында жаңы жабдыктар да колдонулууда. Бул археологиялык изилдөөнүн убактысын кыскартат. Бул аян күрөгү менен 3 метр тереңдикке чейин жерде маданий катмар барбы, же дубалдар барбы, же пол үйдүн болу барбы, бар жоктугун ушу менен аныктап чыгып атабыз. Бирок азырынча бул жактан эч кандайдыр бир дубал же бир пол да аныктаган жокпуз. Бирок ушул кум чыккан жерден маданий катмар табылды 1 метр тереңдиктен. Ал жактан бир гүлдүн калдыктары, чопой идиштердин сыныктарынан мал жандыктын, канат тугуштардын, үй канат тугуштарынын калдыктары, сөөктөрү чыкты. Андан сырткары хум бийиктиги 1,60 чейин жеткен көлөмдүү идиш чыкты. Ал эми диаметри болсо 1 метрге чейин жетет экен. Лайон күрөгүнүн дагы бир артыкчылыгы бул ишибизди дээрлик оңойлоп жатат. Муну менен биз ар кайсы жерди чукуп көрүп эле анан ушул жерде казабыз деп маданий катмардын бар жоктугун ушу менен эле аныктап казуубузду ушу менен улантып атабыз. Тарыхчынын белгилөөсүндө мундагы археологиялык мурастарга болгон изилдөөлөр эми гана башталды. Алдыда чоң мээнет изилдөө турат. Биз көчмөндөрдүн урпактарыбыз, бизде баягы бабаларыбыз боз үйдө жашаган деген эле толук аныкталбаган пикир менен жашап келе жатабыз. Бул шаардын өзү бизде 2,5 миң жыл мурунку мезгилде бизде шаар маданияты болгон деп айтышыбыз керек. Анан биздин тарыхты дайыма 19-20 жылдын башындагы 18 кылымдын тарых аркылуу кабылдайбыз. Бирок ага чейинки биздин 2-3 миң жылдык тарыхыбыз мына ушундай цивилизациясы өнүккөн, карапачылыгы, металлургиясы өнүккөн шаарда жашашкан. Анан булардын кыргызга тиешеси барбы жокпу дейт. Бул жердеги мына могу шаарды дубалды курган калк эч жака кеткен жок. Улам бир жаңы мамлекеттик түзүлүштүн, бийликтин ичинде туруп отуруп, азыркыга чейин алардын урпактары уланып келе жатат. Ошон үчүн
бул дагы биздин байыркы мекендештерибиздин курган шаары деп ошону кабыл алып келечекте ушул жерди музейлештирүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Табылган ар бир буюм өткөндүн тарыхынан кабар берет. Кимдир бирөөлөр үчүн бул тек гана топурак же бир чопо идиштин калдыгы болсо, изилдөөчүлөр үчүн чоң табылган. Мына ошол бүгүн сиздер менен барып көргөн жана бала бакчанын жанындагы бузулган жерди казып изилдөө учурунда табылган чопо идиштин түрлөрүн көрүп турасыздар. Булар биздин эранын 1-5 кылымдарына таандык. Бул идиштердин табылышы менен биз 7 гектар чоң шаардын жанында дагы көп турак жай ордулар бар экендигин, ошол мезгилдеги көрүстөндөр бар экендигин так аныктадык. Булар абдан далил. Бир эле мезгилде алардын ушундай сапаттуу жакшы бышырылган чопо идиштерди жасагандыгы боюнча, ошол эле учурда колго ийилеп жасаган чопо идиштери боюнча маалыматтарды алдык. Канчалык биз чопо идишти көбүрөөк изилдесек, ошол мезгилдин материалдык маданияты боюнча көп маалымат алабыз. Археологиянын кээде айтып коюшат, бул чопо идиштин тарыхы деп. Ошон үчүн биз абдан чопо идиш тапканга абдан кызыктарбыз. Анан дагы жакшы жери биздин ишибиздин бир бөлүгү жергиликтүү эл менен байланыштуу. Аларга ушул жердеги табылгалардын маанисин, илимий маанисин, эл үчүн маанисин, келечектеги туризмди өнүктүрүү үчүн маанисин түшүндүрөбүз. Ошону түшүндүргөндөн кийин жергиликтүү элдин өкүлдөрү айыл чарба иштерин, курулуш иштерин жүргүзүү учурунда кокусунан табылып калган идиштерди бизге алып келип берип жатышат. Кыргызстан үчүн чоң тарыхый жерди коргоп сактап тиешелүү адистерге өткөрүп берген Орозбек Шабдановдун минети текке кетпей, анын артында бүтүндө 2,5 миң жыл мурда жашаган Даван мамлекетинин бир шаарчасы болушу мүмкүн деген маданий мурас табылып турат. Ардыгер азыр болсо көңүлү сүйүнмөк. Анткени менен анын артындагы балдары атасы баштаган үй музейин түзүүнү колго алышкан. Атам жөнүндө айтсам, атам бул Коргон жар деп Коргонду көп жылдан бери коруп келген. Анан ушул жерден сынык көзөлөр чыкчу. Анан бүт ошого окшогондорду чогутуп жүрүп, анан Кубат агайлар келип, археологдор, анан ошо менен чогулуп, мына көзөлөрдүн анча-мынча сыныктары чыгып жүрүп, атам анан ошону улам чогутуп, коргоп жүрүп, анан кийин археологдор келгенден кийин, булар казуу иштерин жүргүзгөндөн кийин ушул көзөлөр чыкты. Мына ушул жерден, бу жерден эми Коргон жардан эле эмес, биздин Көлөгөн айылы да бул. Общий Көлөгөн айылы. Көлөгөн деп баш жакта суу өткөн, ошол суунун боюнан чыккан жерлер дагы бар, көзөлөрдөн. Мына Деңгенадөө дейт, биякта айылыбыз бар. Ал жерден чыккандар бар. Анан эми көпчүлүгү ушу Коткор айылы да, Коткор айылы ушу айылдан чыккан. Бөлөк жактан келген эмес бу жерден. Анан эми муну бумелер атам ушу илгертен чогутуп келген буюмдар булар. Атам ошо илгертен өзү чогутуп тарыхка көп кызык жүрген атам. Кыргызстандын аймагында дагы бир археологиялык маданияттарды изилдөө башталды. Бул жерде эске алуучу жагдай айрым учурда элден чыккан адамдардын аракети менен 1000 жылдап жаткан археологиялык мураттар изилдөөлөрүнүн колго алынышы.